ичпей койгондо дагы Аллах үчүн ичпей койгон. Мына ошол кулчулукту толук сүрөтүнө көрсөтө турган бул ораза айы болуп эсептелет. Аллахга болгон өзүнүн менденчилигибизди толугу менен көрсөтөбүз. Бул ай Аллахка жакындата турган айлар болуп эсептелет. Биздин мурдагы 11 ай өтүп кеткен айларыбыздын кабыл болуусу, мындан кийинки келе жаткан 11 айга даярдык ораза айдын себебинен болот. Бүгүнкү өтүп жаткан күндөрүбүз, убактарыбызга жараша биздин 1 жылдык мурдагы кийинки тагдырыбыз чечилип жатат деген маселе. Алхамдулилlah, кече бир аз дуанын адеттеринен айттык эле. Дуа кылганда кандай адеттер менен дуа кылыш керек, дуанын канчалык зарылчылыгы бар. 5-чи адеби толук жүрөктү Аллах тарапка буруп туруп дуа. Дуа кылганда Аллах Таалага жүрөк толук бурулуш керек экен. Биздин кыргызча дуалар эмес да. Тилде Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана болот. Жүрөгүбүз болсо палан байкем бар эле, ошого буйрук салса ошол ишти бүтүрүп берет деген ой турат. Көзүбүз болсо эчти карап турабыз, айнек жакты карап, кана келип калабы экен, байкем келемдеди да качан келет экен деп. Тил Аллахтан сурап, жүрөк махлуктан, үмүт махлуктан. Жок, бул дуанын адеби жүрөк толук Аллах тарапка бурулуп туруп дуа кылыш керек. Аллахга жүздөнүп туруп дуа кылыш керек. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Уд'уллаха ва антум муқинуна бил иджаба." Биринчиден дуа кылгыла, дуа кылганда дуа сөзсүз кабыл болот деген ишеним менен дуа кылгыла. Мисалы, мен бирөөдөн суранса, муктаждыгымды айтсам, ал киши айтты: "Болду, мен сенин маселеңди чечем." Ал чечеле турган чоң даражадагы адам, ал ишти кыла алат. Болду, менин жүрөгүм тынч болду. Мага убада берди, чечем деди, деп жүрөгүм тынчтана калат. Пайгамбар айтты да, ошондой ишеним менен дуа кыл. Аллах айткандан кийин жүрөккө тынчтык келсин. Болду, мен Аллахымдан жалбардым, Аллахымдан сурандым, буйруса киши Аллах бүтүрүп берет депиш. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Вa'lamu", билгиледи, "Анналлаха ла ястаджибу дуаан мин қалбин ғафилин лахин." Чындыгында Аллах Таала дуаны бейхабар болгон, Аллахты эстебеген жүрөктөн Аллах дуаны кабыл кылбайт. Пайгамбарыбыздын сөзү. Дуаны Аллах Таала ыйлаган сүрөттө кылсаңыз да, шындай бир камгалуу сөздөрдү сүйлөп жатсаңыз да, акылган адам жөнүндө берип жибере турган жалбарууларды кылып жатсаңыз дагы, бирок жүрөгүңүз Аллахтан бейхабар болсо, анда Пайгамбарыбыз мындай дуаны Аллах кабыл кылбайт. Жүрөк Аллахтан бейхабарда калбаш керек. Я Аллах дегенде сиз кимди чакырып атасыз? Кимге кайрылып жатасыз? Ошонун азаматтуулугу жүрөктө болуш керек. Индияда бир падыша өтүп, ал падыша өзү мусулман эле, бирок жибек кийимден кийгенди жакшы көрөт. Жибек кийимди кийет. Ошол падышанын өзүнүн баласы бир алымдын колунда окуйт. Ал алым мечитте маселе кылып жатса, эл арасынан бир адам турат да, бир бузукулук чыгарып максатында суроо берет, дагы бир суроо бар эле рухсатты. Макул сураңыз. Жибек кийим кийсе эркекке рухсат эмес, шариятта буну өкүм эмнеде? Жалпы элдин алдында сурайт. Башка жибек кийим кийет. Элдин алдында андай үчүн суроо. Десеги ал билет бул суроонун максаты эмне экенин. Шариятты өзгөртпөйт, түз эле жооп берет. Шариятта кандай айтылган болсо, болбойт, арам, эркек киши кийгенге рухсат эмес. Болгону күрөшкө чыга турган болсо, казак болсо, башка учурларда даспехталар кылып туруп жибектен кийим кылса болот. Себеби ал жибектен кийим кылганда калың болгондо кылыч анча кеспей турган болот. Ошондой эле алар тергеп жүргөндө бит жана башка нерсе баспайт, кыскасы тазалыгына жакшы. Ошол учурда гана рухсат берет, болбосо мындай кийип жүргөнгө рухсат эмес. Арам, ким аны кийген болсо, анда бейиштин жибегин кийбей калат, тозоктун кийимин кийет деп түз эле жооп берет. Бул сөз аны барып падышага жетет. Деги сиздин балаңыздын устазы сиздин тозок деп, сиз тозокко түшөт. Теги ал бул суроону жооп бергенден кийин дароо бир шагирдин чакырып, баласы жокка келди.
Devana tigi bala түшүнүп дагы чокуга усулун даярдап алып келип устазына кармалып урган боюнча касырга чыкпайт, атасына чыкпайт. Атасына барса атасы буйрук берип аскерди жөнөткөн болот, алып келип берет, ал кандай адам экен мени кузоку деп турган деп аскерлерди салат. Анан келип айтат, атаке, кайтарыңыз, аскериңизди кайтарыңыз. Азыр устазым дуа кылганда, намазга турганда, эгерде азыр колду көтөрүп туруп дуа кылып Алладан жардам сурай турган болсо, Аллахтын жардамы келе турган бизге каршы чыгып турган болсо, урпагыбыз менен мehmonдорго калабыз дейт. Десена дагы ошол заман падыша өзү ат менен келип, өзү кечирим сураш үчүн ат менен чабып кирип келсе, тиги устазы эки жакка салам берип, Абу Баракат рахимахулла салам берип туруп, дуа кылайын деп, дуа кылган болот. Анан келип ана кечирим сурайт, кечиресиз саздар, шарият дуа кылса берди. Падышага дагы, кембагалга дагы Аллахтын өкүмү, Аллах падышанын падышасы. Ал заттын алдына баш ийиш керек болсо, ана кечирим сураган экен. Буну айтам деген турган, сиз менен биз бүгүнкү күндө мусулман адамдар 1 литр суу менен 1,5 метр таза жайнамаздын үстүндө кандай күч бар экендигин унутуп калдык. Анын ичинде кандай күч турат? Нур самавати ва ар. Пайгамбарлардын дуа асмандар менен жердин ортосундагы нур. Кайсы курал бар? Асманды тешип чыгып аршка жетет турган. Аршты титирете турган кандай курал бар? Дүйнөдө ядерный дейсиз, башка дейсизби? Эч бир андай курал таппайсыз дуадан. Дуа адамдын асманды жерди тешип барып Аллахтын аршына жетет турган нерсе. Тоскоолсуз Аллахтын алдына жетип барат. Силахул муъмин. Пайгамбарыбыз айткан, момун адамдын куралы дуа деген. Дуа имандуу адамдын куралы, сактана турган, өсө турган, өнүгө турган, таяна турган нерсе биздики дуа болуш керек. Дуага якин кылыш керек. Толук ишеним менен дуа кылыш керек. Дуа кылып атканда толук ишеним менен, я Аллах, я Аллах, кимди айтып атасыз? Я Раббал аламин, я Каххар, я Жаббар, я Раззак. Кандай сыфаттар менен Аллахка айтып атабыз? Ошо толук ишеним менен. Ошондуктан устаздарыбыз айтат, дин алымдары, ким дуадан бейхабар, ким дуа кылбайт? Кимдин ичинде Аллахтын бир канча сыфаттарына ишенбөөчүлүк болсо, мына ошолор Аллахка дуа кылбайт экен. Мисалы, мени көрбөй турган адамдан мен сурамайм. Мени укпай тургандан мен сурамайм. Мага душмандык кылган адамдан сурамайм. Колуна келбеген алсыз болсо андан дагы сурамайм. Сарам болсо андан дагы сурамайм. Демек Алладан эмне үчүн дуа кылбайт? Алладан эмнеге сурамайбыз? Аллах Таала көрүп турат, Самия, Басир, Хабир, Алим, Хаким, Хаким канча деген сыфаттарынан бейхабарчылыктын кабарын берип турат эгер адам дуадан бейхабар болсо. Алладан бейхабар. Алланын Карим деген сыфаты берешен, чексиз берешендиги. Аллах Таала ар бир нерсеге кудуреттүү экендиги. Аллах хидаят берет, Аллах адаштырат. Аллах адамга сыймат берет, Аллах коркутту берет. Аллах рызкыны берет. Ушулардын баардыгына ички дүйнөдө ишеним кура алганын себептен ушуларды Аллах кылат депчи. Ушул функцияларды Аллах аткарат деген ишеними жокпу? Демек дуага дагы якини жок, дуага дагы адам ушу сурана албайт. Суранса дагы жансыз мындай эле дуа кылыш керек деп эле кылбайт. Ошондон дуага күч болуш үчүн Аллах менен болгон биринчи ишеним болуш керек. Аллах Тааланы чырайып тааныш керек. Аллахка болгон качан таану пайда болсун, анан Аллах менен анын байланышы пайда болот. Алладан анан суранабыз. Демек дуанын адеби, бешинчи адеби таважжух менен толук жүрөктү Аллах Таалага буруп туруп, анан дуа кылыш керек экенбиз. 6-чы дуанын адеби дуада чектен чыгып кетти. Дуада деле чектен чыкты. Мисалы, Кур'анда келет. Кур'ан кыяматка чейинки адамдарга сабак. Ар бир жашообузду Кур'анды карай турган болсок, биз ал жерде өзүбүздүн жашообузду табабыз. Дуанын маселесин мисалы карай турган болсок, дуада Муса деген пайгамбар. Муса алейхиссалам Аллах менен биринчи болуп аткан сүйлөшүүсү жаңы пайгамбар болуп. Аллах
Бұл менің таяғым деді. Атаваккалу алейха. Мен бұға жөнелемін. Ахишу биха ала ғанами. Бұл арқылы қойларыма жалғанып жүріп беремін. Валиа фиха маарибу ухра. Жана бұл таяқта мен үшін дағы башқа көптеген пайдалар бар. Айтайын дегенім, Алла сұрап алған қолыңдағы нәрсе емне. Емне деген жауап болуш керек эле? Таяғым. Болды, жетишті берді. Емнеге сөзді ұзартып кетті? Тұра, таяғым ана тигіндемін, ана миндемін депші. Емнеге? Бұл мұхаббаттың белгісі. Аллаға болған сүйі. Муса алейхиссалам калим. Алла менен түзмөтүз сүйлөшкөн пайгамбар. Жебрелдин ордогусу. Ошо Аллага болгон сүйүүсү сөздү узартып калып калган. Мисалы сүйлөшкөндө дагы сен кой, мен кой деп жакшы көргөн адам менен сүйлөшкөндө жөн сөз узара берет, бирок ошо рахат да. Өтө жакшы сүйлөп аткандай да. Болсо мааниси жок эле сөз. Ошо сыяктуу Муса пайгамбарыбыз дагы Аллага болгон сүйүүнү себебинен сөздү узарта баштады да, сыпаттапчы. Атавакка алейха, мен я Аллах, я Аллах, мен бұл арқылы қойларыма жалғас жүріп беремін. Анан валина фиха маарибу ухра. Жана мен үшін бұл таяқта көп деген дағы башқа пайда. Өте де майдаланып алған жері. Бираз созды, дуамызын эле кылды. Бирок өте де майдаланып кеткен жок. Ошондуктан дуада да өте майдаланып отуруп албаш керек. Дуада да өте майдаланып отуруп албаш керек. Кудайчы айткандай Алла мага бейиш бер. Тозоктон сакта деген. Анан я Алла мага бейиш бер, бейиште кылайын бер, анан анын фигурасын мындай кыл, анан мындай тамак бер, мындай мага казыр бер деп отуруп албайт да. Дуада узун, бирок майдаланып албайт. Өтө да майдаланып, я Алла мага денсаулык бер, сырткы жана ички оорuma шифа бер. Ушунча. Анан я Алла көзүм ооруп атты, кулагым ооруп атты, өзүң билесиң, стоматология барып, азыр акчам жок деп майдаланбай жок. Дуада да кейинги дуанын адеби дуанын кабыл болуусунда шашкалак бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Юстажабу ли ахадикум ма лам яхжил." Силердин бириңердин дуалар кабыл боло берет, ма лам яхжил, аны шаштырмайынча. Шаштырыш кандай? Якул каддауту фала юстажаб ли. Мен дуа кылдым эле го, бирок дуам мен үчүн кабыл болбойт деп шаштырмайынча дуа кабыл болот. Шаштырып дуа кылды, вазифаларды кылды, башка кылды, 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, дагы да бала жок. Эмнеге бала болбой, эмнеге бала болбой, мынча дуа кылсам, мынча вазифа кылсам, күндө 2 сааттан отурсам депчи. Бул дуанын кабыл болбой жатканын себеби ушу шашкан. Дуанын кабыл болбогону шашылган. Шашпаш керек. Дуаны кылдыкпы? Алладан сурандыкпы? Кече айткандай, Алла кабыл кылыштын өзүнүн хикматына жараша 5 түрдүн негизинде кабыл кылат. Болду. Дуа кылдык, жүрөктө ишеним. Иншаллах дуам сөзсүз кабыл болот. Аллах Таала мунун ордуну сөзсүз берет деген ишеним менен дуа кылабыз. Шашпайбыз, шашкалактабайбыз. 8-нчи дуанын адеби дуанын кабыл болуп калуусуна тосуп кое турган нерселерден сактоо. Кээ бир нерселер бар экен, дуанын кабыл болуусунан тоскоол болуп калат. Дуа кабыл болбой калат. Ошондой нерселерден адам сактаныш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Я айюхан нас, о адамдар, инналлаха таййиб, ла якбалу илля таййибан." Чындыгында Аллах Таала өтө таза, жана таза нерсени гана кабыл кылат. Аллах Таала өтө таза нерсени гана кабыл кылат. Кыйынчылык менен, ыпластык менен, бирөөнүн акысына жеп жатып, күчүнө таянып, андай кылган нерселерди Алла кабыл кылбайт. Алла өзү таза жана таза нерсени гана Аллах Таала кабыл кылат. Сумма закала ражула юктил сафар аш'ас агбар. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир адам туурасында айта баштады. Өтө сапарды узун кылды. Көп сапарда жүрдү. Чачтары жүдөгө, чаң баскан, чачтары жүдөп калган. Ямудду ядайхи иля сама, эки колун асманга көтөрүп алып: "Я Рабб, я Рабб, о Раббим, өзүнүн кыйынчылыгы, башка келген күйшүктөр, оору балелер Алладан дуа кылып атат, я Алла деп дуа кылып атат. Ва мат'амуху харам, ва машрабуху
haramdan kelgen, haram akça menen tapkan, haram jol menen işlep tapkan, jеген тамагынын өзү адал эмес, же табылган жолу адал эмес, haram нерсе аркылуу жашап атат. Фаанна юстажабу лизалик, эми бунун дуасы каякта кабыл болсун деп Пайгамбарыбыз. Каякта кабыл болсун. Демек урматтуу турган ар бирибиз көңүл бура турган нерсе күнүмдүк биздин дуаларыбыз эмне үчүн кабыл болбой жатат? Эмне үчүн биздин ыйларыбыз жоопсуз калып жатат? Себеби сиз менен биз дуанын кабыл болбосуна себеп боло турган нерселер жашообузду аралап кетти. Кийим кечени адал көрүп, соода сатууну адал кылып, келген акчаны адалдан табып, адал жакка сарптоо, мына бул дуанын эң чоң кабыл болбосуна себеп болуп кала турган нерселер. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, адам баласынын башына ушундай бир замана келип калат. Ал учурда дуа кылат, дуа кылса да кабыл кылбайт. Жардам сураса Алла жардам бербей коет. Аксакалдары дуа кылат, бирок Алланын жардамы жок. Залымдар келип алат, башкарып тепселейт. Бирок Аллахтын жардамы жок. Эмне себептен? Себеби алар жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтарып таштап коюшкан. Жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтарып таштап коюшкан. Көрүп турат, ачык, туура эмес болуп жаткан нерсе. Бирок кайтарып. Бир сөз менен айтып койсо болот деп. Канча деген мисалы ата-энелер бар, нааразы балдар. Эмне үчүн балам жамоо, жакшы жумуш кылбайт, дүйнө жакшы таппайт, жакшы кызмат кылбайт деп нааразы болгон ата-энелер өтө көп. Бирок баласынын динсиздигине арзанып аткан балдар өтө аз болуп турасыңдар. Балам текебе билбей атат, ички сыпаты болбой жатат. Балам жамаатка көңүл бурбай атат. Балам намазына бекем кылбай атат. Балам мындан деле жакшы китептен жаттап алган, кыргызча он сөзү менен намаз окуп келип атат, бирок арабча окушка аракет кылбай атат. Намазына тургузгандын аракетин кылбай атат. Балам соода кылып атат, бирок соодасы адал эмес экен, аны карабай жатат. Балам мага тамак алып келип атат, бирок ошол тамакты каяктан алып келди, аны жолун жакшы карабай атат деп арзанган аталар азда. Пайгамбарыбыз айтты, негизги себеп мына ушул. Дуанын кабыл болбой калуусу. Бул үммөттүн ком болуп Алланын жардамынан үзүлүп калуусунун негизги себептеринин бири жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну таштап коюп турган болсун. Пайгамбарыбыз айтат: "Ида раа минкум мункаран", качанда силердин бириңерде бир тыйылган күнөө ишти көрүп калган болсун. Фал югаййирху бияди. Аны колу менен өзгөртсүн дейт. Токтотуп койгон эле маселе эмес экен да, Пайгамбар сөзү максаты. Токтотуп койсоң кылба деп эмес, аны колу менен өзгөртсүн дейт. Ал арам ишке болгон жиркениш пайдалыгы жакшы иш амалды кылган деңгээлге алып чыксын. Айтып коюш жеңил эле, кылба алам деп коюш. Бирок ошо сиз токтотуп койгондон кийин ал күнөөсүн ийин таштайт таштабайт. Балким дагы кийин жакшырак кылып, же болбосо жакшырак кылып жүргөн нерсесин сиз айткандан кийин уялбай ачык эле кылып кала турган болуп калат. Пайгамбар айтат, сен күнөөнү көрсөң, анда арасында биринчи колуңар менен токтот. Колуңар менен дегенде кемир алымдар айтат, колуңардан келгенди кылып токтот. Колуңардан келгенди кылып токтот. Фаилла ястатия. Эгерде буга да күч жетпесе, кол менен өзгөртө албаса, анда фабилисанихи, анда тили менен айтып, анда өзгөртсүн. Эгер буга да күч жетпесе, анда жүрөгү менен өзгөртсүн. Мына ушул имандын эң төмөнкү даражасы жүрөк менен күнөөнү өзгөртүү. Бир маселе